Эзелтеден эле кышкысын укмуштуудай болуп тизилип, түштүктү көздөй учуп бараткан турналарды көрүп таң калчубуз. Бирок азыр бул канаттуулар жылуу климат издеп, Луар өрөөнүнүн үстүнөн учпай, өз мекенинде кала башташты. Канаттуулар дарыядан талааны көздөй жем издеп чыгышкандыктан аларды таң эрте көрүүгө болот. Мында кыш жылдан жылга жылуу болуп баратат. Турналар дале жем таап жүрсө, эмне үчүн жылуу аймактарга учуп кетиши керек? Бала кезимде кышында бул жерде 200дөй турна болор эле. Азыр алардын саны 8000ге жетти. Ата-энеси менен келген жаш турналар түштүккө учканды билишпейт. Анткени аны балапандарына үйрөткөн эмес. Мында турналардын саны укмуштай көбөйүп баратат. Бир кездерде Франция узак сапарга чыккан турналардын токтоочу жайы эле. Азыр глобалдык жылуулануунун айынан алар Франциядан ары сапарын улантпай калышты. Турналар бул климаттын өзгөрүшү таасир эткен канаттуулардын бири. Эми биз Франциянын батыш тарабына, Атлантика океанынын жээгине, бул жерде кыштаган дагы бир чоң канаттуу саналган илек-электерди көрүүгө келдик. Адатта илек-элек кышкысын миңдеген чакырымды басып, Африкага, Сахаранын түштүгүнө барат. Көпчүлүгү дагы деле ошентет. Бирок азыр кээ бирлери жакын жерлерге эле учуп кетишсе, айрымдары мында уя салып, кетип убара болушпайт. Ушул сыяктуу адатта кышында Арктикадан бул жака келүүчү өрдөктөрдүн саны азыр бир топ азайган. Анткени алар ошол жактан жем таап жатышат. Булардын баары канаттууларга зыянын тийгизбейт, анткени башка жака учуу кооптураак. Жер которбогон илек-электердин жаны бышыгыраак болот. Les oiseaux qui passent l'hiver. Жакын жерде кыштаган канаттуулар жер которгон канаттууларга караганда эрте көбөйүп, көп балапандуу болушат. Ошондуктан жер которбой кыштап калуунун артыкчылыгы да бар. Коркунучтуу жагы кыш жылуу болсо да суук күндөр болот. Ал эми түндүктө өтө эле катуу суук болсо, канаттуулар өлүп калышы да мүмкүн. Бирок жалпысынан абал анчалык жаман эмес жана канаттуулар өзгөрүп жаткан климатка көнүп жатышат.